18 жаштагы Мадина Кожоярова спорттон алыш белбоо күрөшү боюнча 4 жылдан бери машыгып келет. Бул аралыкта балбан кыз жаштар жана өспүрүмдөр арасында өткөн бир катар турнирлерге катышып, 40тан ашык медалдын ээси болгон. Жакында Индияда өткөн Азия чемпионатында чоңдор арасында биринчи жолу беттешке чыгып, 3-чү орунду багындырды. Ушул жылы менен 4 жыл болуп атат спортко келгениме. Буюрса эми ийгиликтер башталды. Эми күрөштү жакшы өздөштүрө баштадык деп ойлойм. Биздин айылда Элеман деген агайыбыз бар болчу, биринчи агайыбыз. Ушул күрөштү ачкан. Баарыбызды алып келип, ата-энелерибиз каршы болсо дагы баштаганбыз да айылдан. Ооба, азыр эми чемпиондун апасы, чемпиондун атасы деп ушундай мен көп жактарга барган үчүн сүйүнүшөт азыр. Бүгүн Жалалабадта Мадина сыяктуу алыш белбоо күрөшү боюнча Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды ээлеген 29 спортчу жана алардын 12 машыктыруучусу сыйланды. Аларга шаардык мэрия жана облустук администрациядан ыраазычылык каттар тапшырылды. Урматтуу спортчулар, сиздерди бул жеңишиңиздер менен Кыргыз Республикасынын Жалалабад областындагы ыйгарымы укуктуу өкүлү Тилек Кыдырбаевичтин атынан жана өзүнүн атынан чын дилимден куттуктайм. Алыш белбоо күрөшү боюнча Жалалабад облусунун тарыхы жаңырды. Анткени алгачкы жолу спортчулар ушундай жыйынтык менен келишти. Жалалабад областынын ушу спорт тармагында тарыхында биринчи жолу азиялык дүйнөлүк чемпионаттан мындай масштабтуу түрдө 29 медаль биринчи жолу болду десем болот. Буга чейин мындай статистика боюнча да катталган эмес болчу. Бул спортчуларга биз окуу машыгуу сборлоруна ошондой эле мелдештерге жөнөтүүгө ушул спортчуларды ар дайым спорт башкарма тараптан колдоолорду көрсөтүп келебиз. Биз буну жөнөткөндөн кийин кыжалат болдук. Чалып тынбай телефондо чалып турдук. Анан башталды, күрөшү башталып, жакшы ийгиликке жеткенде видеолору келди. Аларды көрүп алып биз өтө кубанып, көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы болду окшойт. Ыйлап да жибердик окшойт. Спортко ошо жашынан баштап катышат. Өзү атасы тренер. Күчүүсүнөн эле барып, атасы менен чогуу барып залга ошентип байкелердин артынан күрөшүп чемпион болду. Өзбекстан Республикасына Нук шаарына бардым. Барганда ошо жака барган экинчи жолу болду. Эден экинчи месте алдым, ошо өтө кубанычтамын. Мен ушунча даярдаган Табыш агайыма, үйдөгүлөрүмө, ата-энеме, ушунча поддержка алып бергенине, акеме ошо чоң рахмат айтам. Иншалла биздер кийин биринчи месте аракет кылабыз. Мындан да көп тренировка кылабыз эми. Үстүбүздөгү жылдын май айында алыш белбоо күрөшү боюнча Индияда Азия чемпионаты болуп, жалпы 16 спортчу катышкан. Ал эми дүйнөлүк чемпионат Өзбекстандагы Каракалпакстан автономиялуу республикасында өттү. Кундуз Кенжебаева, Аклай Карабаева, Шерсат Эгембердиев, Регион.